достор, мына биз Саргамыш айыл өкмөтүнө келдик. Азыр Саргамыш айыл өкмөтүнүн центринен 12 километр алыс кыштоосуна келип конуп, ушул биздин бир туугандардын үйүнө түнөп, таң эрте чыктык. Кудай буйрса, азыр элдер менен жөнөкөй диалог куруп, ушул жерде жашоочулардын ал акыбалын сурап, анан эң кызыктуусу бул жака ушул кыргыз мамлекети түптөлгөндөн бери бир дагы кандидат же депутат эч ким келе элек экен да. Именно бул кыштоого. Бул жерде азыр 9 түтүн бар экен. Калган эми тандоо сиздерден, эми айтуу менден. Ошол бара бербей, мен бара бердим, мен бере албайм эч нерсе, чай да бере албайм. Мен болгону ушу күчүмдү берем. Өзүңүздөр анан таратып алып көрөсүздөр. Ошол сөзүм ушул бир шайлоо жасап. Gelip bize bir ek o söz aytıp çileşip ketem deyt anan bir yarım saat vakti var bölüp koyular. Oğul eli ilgerten Tungatar dep koyup jalpı jonan Tungatar eline kayırlarım. Hiç kaçan özüңөрдүн adamlık sapatыңарды kaziyetiңерди adamlık akçaga, pulga satmagıla. Daim ел үчүн иштеп бере турган жигиттердин кандидатын же болбосо талапкерлерин колдоп ошолорду көтөрмөлөйлү. Мен өзүм биринчи иретте колдоймун. Deputatlardın atın dere bilmeye kaldık. Kelimelerine söyleşkeni çanda oldu. Köpçülüğe de kantoru var. Böyle o şeyaktan ile momunu şaylaysınlar dep. Neden şaylap koşu osalasınlar dep koysun. Makul oldu, top osala verçimiz ya. Azır yok, biraz oylanostlar değil mi? Oylanamaz emi. Azır prezidentimiz aytып атат. El özüne düşürüp kaldı okşayt. Жаңыча жашоо, жаңыча шайлоо болот. Мына Саргамыш айыл өкмөтүнүн өйдө жагында кыштоосуна келдик. Кыштак экен да, эми кыштак болуп баштаптыр. 9 түтүн бар экен. Мына эми Токтогулдун борборунда, Токтогулдун так чок ортосунда суу маселеси, мисалы ошол эле 7-де суу жок болуп калат. Анан ошол жерлерде суу жок болгондон кийин бул жактарда дагы өзүңүздөр көргөндөй немени көрдүңүздөрбү, сайды. Ушул жерде адамдар ичмек турунча дагы ушу мал келине дагы жетишсиз суу экен да, сас да колуп кетиптир. Ошон үчүн бул маселелер өтө көйгөйлүү. Ушул маселелерди биз аябай көздүн карегиндей карап, жол менен суу маселесин, эки маселени жакынкы жылдарда чечиш керек да. Бул өтө көйгөйлүү. Мына буну мен өзүм улуу жүрүш деп атап алдым. Ошол Махатма Ганди деле, же болбосо пайгамбар деле ушундай жөнөкөй эле жолдон баштап алды эле. Мен деле ошол ой келди. Жөө эле базайын дедим. Азыр 1 ай канчалык алым жетишинче кыдырам.
Кудай буйруса. Анан жардам эгерде сиздер ушул айырмасын көрүп, эгерде мен чындыгында сөзүм жүрөгүңүздөргө жете турган болсо, мага бир эле жардам ушу интернеттен бөлүшүп, таратып, бир аз сөзү болгон жерде бир аз талкуу кылып, айырмасын көрүп коюңуздар. Кудай буйруса жакшы болот калган. Ошол калган эми тандоо сиздерден, эми айтуу менден. Ошол бара бербей, мен бара бердим, мен бере албайм эч нерсе, чай да бере албайм. Мен болгону ушу күчүмдү берем. Өзүңүздөр анан таразалап көрөсүздөр. Ошол сөзүм ушул. Шайлоо канчасы болмок эле? 28 ноябрь болот. Анын баягы эски саясатка ал бурмалай турган немеси болуп, алар анткени буттосот. Анткени алардын чөнтөгүнө зыян келип атат. Элге пайда келбейт. Шайланып алат. А шайлангандан кийин өзүнө эле пайда келет. Жанагы чачканын кайра чогултуш керек да, ич атышат да. Туурабы? Мисалы үчүн сен деле бирөөгө бергениңди алышың керек да. Бир улак берсең аласың да. Тоок берсең да аласың. Ошондой эле. Алар кайра ошол тоогун улактан да чоң козудай кылат, же койдой кылат. Ошон үчүн алардын жанагы эл үчүн иштебей атканы ушу болуп атат да. Элдин намын талашпайт. Болду, отуруп алып эле бирөөсүн коркутат. Же тиги министрди шайлайт, сен мону монча топтойсуң деп. Ошентип эле алар ушу гана саясат менен келатат да. Эл жөнүндө ойлогон жок алар. Заңгыраган тамдарды салып атат, заңгыраган жана чайканаларды, тойканаларды салып атат. Байлык эле топтоп атат алар. Келечекте түшүп калса, дал эми алардыкы мисалы үчүн бир байдыкы бир областты бага турган доходтору бар экен. Ол жоголбойт дейм алар. Ошону жоготушубуз керек. Анткени кантип жоготобуз? Биз мондай таза, пейилдүү, таза, колу буту таза, татынакай жигиттерди апармай сайын бурулбайт. Ошон үчүн давай бекем туруп, акылга салалык. Акылга салып, ошону калчап, анан баа жет өлчөп бир кес кылып кесишибиз керек да. Ошол акча менен канча күн жашайсың? Муну ойлош керек. 5 Ал миң эми сомдон акылын, күчүн аябай монтип келип аткан балдар эгер барып калса, ал аны менен кандай коомдо жашайсың? Муну калчаш керек да өкө. Мунуку түбөлүктүү. Ал тигил күнүмдүк. Көп болсо бир камокко кирип, бир 4-5 жолдошуң менен арак ичип койсоң болду. Же болбосо бир күнүмдүк пайдаланып турган самын сумун алып алышың мүмкүн. Болду, андан түгөнүп калат. А эми бу жигиттин жана айтып атканы бул түбөлүктүү. Бала бакырабыз үчүн, өзүбүздүн келечегибиз үчүн да. Анда ошондой кылдык, Ошол менин акыркы оюм, эгерде инсан элге карыз болуп барса, ал иштейт. Мен азыр сиздерден мындай сурап атпаймынбы карызга? Берип туруңуздар. Иштеп берейин мен. Күчүмдү, жашымды, ушу акылымды берейин бардыгын деп атам. Мен сатып алсам сиздер сүйлөй албайт болчусуздар. Жок, бул жигитти. Oldu iş bu. Эки 2019 жылы. Ушулардын бардыгында жарандык позицияда туруп эле текшерип атам мен мына. Мына жана айтып аткан бейне мына фирмалар, канча фирма. Бек Плот деген фирма бар экен. Анан жана Бек курулуш деген ошол жерде жүргөнмүн, ал жерден көргөм мен. Больницада бүтүргөн неме болуш керек? Ошол жакта жазылган да. Бейне могул неменики да? Айбек акеники. эмне курган экен? Могул фирмалар могул. Бүт спецфондко катышкан фирмалар бүт. Элбрус, Улук, Уткандар булар. утуп катышып уткандар. Салгандар да. Ушул фирмалардын ичинен силерге мына Бейне деген канча- Бек канча- Плот курулуш келиши мүмкүн. Энстрой келиши мүмкүн, мисалы да. Силерге точно могул бир тендерди ушул утуп курганын Канча билем. миң сомду калдыйт? Soğuklarınız yaxşı.
Tanımaydım. Assalamu alaikum. Konoko Kandayсыз? geldik aтай Ya. sizge. Konoko geldik. Akit ayke sizmi? Assalamu alaikum. Kandayсыздар? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Азыр балды экспорт кылып, Кудай буйрса канча бир тоннага, 20 тоннага, ушундай. Катаргабы? Катарга. Арабияга. Кувейт жок, Катар өкөмбүрө. Жок, таза балдар да. Таза бал, алар өздөрү лабораториядан өткөрүп кана алып кетишет. Окей, эмеси Таза бал. литри кымбат чыгар жак аларга. Oke, muna atan menен учураш. Assalamu alaikum. Кандайсыздар? Кайсы балдарсыңар? Бул жанагы бир мандаттуудан кандидатурасын көрсөтүп жүргөн жигит Kimni barası? Дүйшеналиев Болот деген. Жакынаттым. Kanday baylanışı var bizke? Бизге жанагы бул таш көмүр, токтогул, шамалды сайдан бери бир округда. Ол байланышып калдык да Жақсы, экен. жақсы. Анан ошентип сизге окшогон баягы жөн билги карыяларга жолуктуруп, балдарга жолуктуруп алып келатам. Жақсы. Анан мындан аркысын өзүлөрү билет. Emi, жақсы var ekensin. Örkünün össün. Ar daim kayandı жүрсөң дағы, Karazandı ittele bakıp giret. Atkadan ölbeyt. El jönünde oyla. Özün jönünde oylanma. Buna el jönünde oylansın, oşanda adam bolasın. Bu böyle el jönünde oylanıp bağı kurgak sözmen emes. Özünün mümkünçülüğüne, akılına, жөндеміңе жараса іш қылсаң, ел білет. Елде сынсы жоқ. Бардық жерде ел сынсы. Doğru. Мен айтарым, батамышы болсын, өмірлі болдағы өркінің өссін, ардайым ел жерінде қам көр. Анам бақтылы бол, өмірлі бол, оңайлы. Жолың шыдыр болсын, қаяқты болса, жолдошың қызыр болсын. Жолдошың қызыр болмаса, кем болмайсың. Рахмат. Бул анан эми бул жигиттин өзүңүз айткандай накта ниети ушул. Мен элчилеп акча бербейм, күчүмдү эл үчүн жумшайын деп. Акча берген болбойт. He. Сода да жана базарда отурган эле оч базарында отурган деп ойлойм. Ана мына эл үчүн кызмат кылган киши эмгек менен. Өзүнүн эмгеги менен, сөзү менен, акылы менен элиндин кызматына жараймын. Şu el üçün işte berem deydi. Anan yana akçanı çatıvan emetken al boş bazarında oturgan eve. Ата, Soda gel. мен атым Болотбек. Мен Болотбек. ошо бир мандаттуудан коюп атам. Толукта токмоктордун неберези болуп кетем. Tokmuktun bu. Токмоктордун неберези. Чоң апам жактан бирок. Чоң атам болсо эски Токтогулдан чыккан, ушул Токтогулдун центринде отурукташкан да. Анан эми мен ушул атам өзү демилге элеп, ушул айылга өзү алып келип, өзү тааныштырып атат. Анан бара бер деп мен жөн эле барып атам. Тура. Uşul жашоодо дайым кемчилдик болот. Жашоодо дайым жетишкендик де болот. Анан экөөн тең салмакты алып жүрүш керек да. Жашоо жакшы болуп койсо дарзаңдабаш керек. Жакшы начарлап койсо мүңкүрөбөш керек. Адам ар дайым адам болуп жүргөн жакшы. Анан Кудайга шүгүр биздин эл чынын алганда дурус эле. Жашообуз дурус эле, мен андай начар дебейм. Бирок бүт өзүнүн эмгеги менен. Өкмөттүнөн да эчтеке үмүт этпейт. Керек болсо жолду деле касып сасып өсүп оңдоп алабыз. Ал жагынан бириттири бульдозер болуп кетебиз. Bir sürü eме болобуз. Биши кылып бирөөгө момундай деп жалдырабайбыз. Анан сунуш кылса момундай жардам берет. Аны дебейбиз. Эми Токтогул эли илгертен Туңгатар деп коет.
жалпы жонон Түнгарытар элине кайрыларым. Эч качан өзүңөрдүн адамдык сапатыңарды, казиетиңерди адамдык акчага, пулга сатпагыла. Дайым эл үчүн иштеп бере турган жигиттердин кандидатын же болбосо талапкерлерин колдоп, ошолорду көтөрмөлөйлү. Seni bunlar işine iyilikte olsun, yollar şıdır olsun, yoldaşınar gıdır olsun. Elge jazagan emgeğinger Allah'dan buyursun, uşular sizlerge şeyin için bersin. Ömürüңөр uzun olsun, geleceğiңер keng bolsun. Толукка жакшы элеби же жол? Жол жакшы эле кетти, жаңы машина кетти азыр. Толукка э? Жакшы, Жакшы Кудай берсин. Кудай буйрса биз Саргамыш айылын баарын кыдырдык, бирлик, чат жана ошондой эле кыргоол айылдарын баардыгын кыдырып, айылдарда жөнөкөй калк менен жөнөкөй сүйлөшүп, маалымат алмашып, ушул бир аз баарлашып келдик. Азыр мынакей бизге атайын ыктыярчылар ушундай машинасы менен сиздерди жеткирип коелу деп толук алып кетип атат. Негизи толукка Кудай буйрса эрте менен эрте ошол жакта болуп калабыз. Кудай буйрса жөө жүрүштө толуктоп калабыз. Эгерде сиздердин көңүлүңүздөр болсо, эгерде Кыргызстанды өзгөртөм десеңиздер, урматтуу менин жердештерим, толуктуктар, эртең мен менен чогуу бирге чоң жүрүштө болуңуздар. Колуңуздардан келсе желекти алып алып ушундай биз Кыргызстанды өзгөртөбүз. Керемет жерлер экен, карачы Султан. Баштар гана өзгөртөт, өнүктүрөт. Силерге да чоң рахмат. Эми аман эсен толукка жетип алайлы. Рахмат сіздерге, ишиңиздерге ийгилик. Аман есен жете алыңыздар. Жолуңуздар мындай шыдыр болсун. Жолдошуңуздар кыдыр болсун. Ишиңиздерге ийгилик. Сиздерге чейин ушул убакка чейин талай эле кишилерди колдоп келгенбиз. Алардын бири да кайрылган жок ушул убакка чейин. Эми сиздер өтүп кетсеңиздер, сиздер кайрылып мындай айылдын көйгөйүн чечип, элдерге каарылашып турат деген үмүттөбүз сиздерди. Сөзсүз. Кудай буйрса. Туугандар, ошентип биз азыр Саргамыштан 6 саат жол жүрүп, жөө жүрүшүбүздү улантып келатабыз. Кудай буйрса азыр мына толуктун сиздерге көрүнгөн жок. Биз азыр түндүр убакта ушул жарыктарды көрүп атабыз, жалтыраган. Кудай буйрса азыр толукту эртең кечке толукта кыдырып, ушул жөө жүрүшүбүздү улантып, андан ары бел алдыга бет алмакчыбыз. Эртең Кудай буйрса толуктук бир туугандар, эртең биз менен бирге болуңуздар, биз менен кыдырыңыздар, келиңиздер ушул айылыбызда баардык жаштарды ойготойлу, ушул заманды өзгөртөйлү, салым кошойлу. Акчасыз биз Кудай буйрса бийиктиктерге жетебиз, акчасыз.